Аш тойдогу чыгымдарды азайтуу боюнча мыйзам долбоору сунушталды. Баткенде мобилдик клиника элди медициналык кароодон өткөрүп жатат. Индияда коронавирус менен ооругандардан мукоромикоз оорусу катталды. Алматынын Кайрат футбол клубу Гүлжигит Алыкулов жөнүндө тасма тартты. Саламатсыздарбы? Эфирде Айтмакчы программасы, кызматта Айпери Шенкулова. Аш тойдогу чыгымдарды азайтуу боюнча мыйзам долбоору сунушталды. Аш тойлорго чектөө киргизген жаңы мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин сайтына 10 майда талкууга коюлду. Мыйзамдын демилгечиси депутат Улукбек Ормонов. Мыйзам долбоору аш тойлордогу чыгымды, шаан шөкөттү жана каржыны үнөмдөөгө багытталып, элдик демилгелерди колдоо максатында жазылган. Мыйзам долбоорунда той, маареке, үй бүлөлүк салтанаттарга чакырылган коноктор 100 ашпашы керек деген норма сунушталууда. 500. О, вы что? Только со стороны Райхан будет 500 человек. И еще мои родственники столько же. И вы собираетесь их всех позвать? Конечно, у нас же сын женится. Үлпөт тойго 200 киши катышып, банкет менен бир күндүн ичинде өткөрүлөт. Никелешүү үчүн мам каттоого 3төн ашык машина менен барууга болбойт. Астагфирулла. Маркумду акыркы сапарга узатууда адам санына чек коюлбайт, бирок бодомал союуга тыюу салынат. У кыргызов на каждый праздник принято резать барана. Новый год — режим барана, родила корова — режим барана, режим барана, режим барана. Кыркылыгы жана ашында 100дөн ашуун адамды чакырууга болбойт. Анда да бодомал союлбайт. Үчүлүк деген, жетилик деген бул жок, шариатта жок. Эгерде жанагы маркум көмүлдүктө жеген тамак бул арам, урматтуу бир туугандар. Үлпөт той, маареке, Куран окутуу иш-чараларын өткөрүү эс алуу күндөрү саат 8ден кечки 23:00-гө чейин, ал эми иш күндөрү саат 18:00дөн 22:00-гө чейин жүргүзүлөт. Айтмакчы, жогорудагы эрежелерди бузгандар 8 категориядагы айыпка жыгылышат. Эң жогорку айып жеке тарапка 17.500 сом, юридикалык жактарга 55.000 сом деп жазылган мыйзам долбоордо. Баткенде мобилдик клиника элди медициналык кароодон өткөрүп жатат. Баткенде терапевт, гинеколог, лаборанттар тургундарды медициналык кароодон өткөрүп жатышат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Баткен облусундагы КАМАЗдын базасындагы мобилдик клиника 2021 жылы 1 майда Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда жабыркаган, чек арага жакын жайгашкан айылдардын тургундарын жеринде медициналык кароодон өткөрүп, зарыл учурда алгачкы медициналык жардамдарды көрсөтүү үчүн Баткен районуна келген. Бүгүнкү күндө терапевт, акушер-гинеколог жана лаборанттан турган мобилдик клиниканын адистери чек арага жакын жайгашкан айылдардын эвакуацияланган жашоочуларын Баткен шаарында медициналык кароодон өткөрүштү. Учурда мобилдик клиника өз ишин Актатыр айылында улантууда. 8 майга карата жалпы 400гө жакын жаран медициналык каттоодон өттү. Скажите, а это не больно? Все зависит от диаметра иглы. Подожди, а у вас диаметр, уже да? Эске салсак, КАМАЗдын базасындагы мобилдик клиника Баткен облусуна 2019 жылы жеткирилип, COVID-19 коронавирустук инфекциясынын пандемиясына байланыштуу 2020 жылдын октябрь айынан тарта иштеп баштаган. Ал УЗИ, ВИЧ жана сифилиске экспресс тестирлөө жасайт. Индияда коронавирус менен ооругандардан мукоромикоз оорусу катталды. Что ты сейчас сказал? Индияда коронавирус менен ооруп айыккандардан кара көк илдете катталды. Гуджарат штатында дарыгерлер мукоромикоз чыккандыгын катташты. Бул көгөрүп кеткен сейрек кездешүүчү оору. Индияда буга чейин 100дөн ашуун адам аталган ооруну жуктуруп алышкан.
Кара көктүн айынан 8 бейтаптын көзү көрбөй калган. Бир адамга жуктурса, биздин утушубуз ушул болот. Дарыгерлер бул илдет коронавирус менен ооруп жаткандарга же коронавирус болуп бүткөндөргө башкаларга караганда көбүрөөк коркунуч туудурарын айтышты. Индия бийлиги эпидемияга каршы күрөшүү боюнча чараларды көрө баштады. Өкмөт штаттагы айрым ооруканаларда мукоромикоз менен ооругандар үчүн атайын бөлүмдөрдү түздү. Мукоромикоз терини жана ички органдарды жабыркатат, жада калса өлүмгө да алып келиши мүмкүн. Алматынын Кайрат футбол клубу Гүлжигит Алыкулов жөнүндө тасма тартты. Алматынын Кайрат футболдук клубу жарым коргоочусу ыкчамдыгы менен күйөрмандары тарабынан кыргыздын Мессиси атыккан Гүлжигит Алыкулов жөнүндө даректөө тасманы тартты. Қазір Қырғызстандық Лионель Месси десек, нөмір 7 ендеше Қырғызстандық Криштиану Роналду міне. Қақпаға қандай тамаша соққы, гол! Бул тасмада Алыкулов карьерасынын башталышы Европалык клубтарга өтүүгө аракет кылып, кайра мекенине кайтып келгендиги жөнүндө айтып берет. Андан соң кантип Кайратка келүүнү чечкени кошумчаланган. Анын кыялы дүйнө чемпиондугуна катышуу. Ошондой эле үй бүлөсү жана куудул атасы Жаныбек Алыкулов тууралуу сөз кылган. У меня семья творческая, так как отец был юмористом и брат мой ведущий шоумен. Алыкулов дагы бир жолу Кайраттын курамында Казакстандын чемпиону болууну жана Кыргызстандын курама командасы менен дүйнө чемпиондугуна чыгууну кыялданарын мойнуна алды. Есть мечта выйти на чемпионат мира. Будем для этого верить в себя. Я верю в то, что мы будем хорошо выступать, выигрывать матчи. В скором времени случится. Бизди соц тармактардан издеп таап көрө аласыз. Дарегибиз Бизон KGZ кийинки чыгарылышта амандашканга чейин.